азыркы чертиле турган күн тарыхый күн 12-13 кылымга таандык күн. Бүгүнү мен комузчу болом дегендер сөз өздөштүрүш керек. Бүгүнү үйрөнүп чертип чыгыш керек. Бул күнү атактуулуу комузчулар Арстанбек черткен, Карамолда атабыз черткен, Ыбырай ата черткен, Ниязалы Токтогул ата, Шекербек аталар чертип кеткен күн. Кетбука деп аталат. Илгерки өткөн заманда Айган деген хан болгон экен. Ал өзү 6 шаардын ханы экен. Баа шаар 3 жерге салынгандыктан бара-бара 3 деген ат пайда болуп, 3 турпан деп аталат экен баа шаар. Ал шаардын ханы Айхандын эркек балдары токтобой өлүп турат экен. Анан бир эркек балалы болгондо Токтор бекенде бырымдап жар ташка үй салып ошол жерге бактырат экен. Бирок жемиш менен келген кара курт баягы баланы, хандын баласын чагып өлтүрөт экен. Эл чогулат экен. Бул суук кабарды кантип угутабыз дешет. Хан мурда эскерткен экен. Ким ага суук кабар угутса, ооз мурдуна коргошун куюп өлтүрөм деп. Ошондо кантип бул суук кабарды угутабыз деп отурганда, ошо көпчүлүк элдин арасынан бир карыя сурулуп чыгып, бул суук кабарды угутса бир гана Бука деген комузчу угутат. Ошону чакырткыла дейт экен. Анан баа Бука деген комузчу хандын астына барып, Айганга минтип айтат экен. Баа суук кабарды биринчи сөз менен айтып, күй менен табышмактап чертип, туу куйругу бир кучак тулпар качты Айганым, туурунан бошонуп шумкар качты Айганым, алтын така күмүш мык дулдул качты Айганым, алтын ордо багынан деңиз толкуп чайпалып көл бөксөрдү Айганым, терек түптөн жулунуп жер бөксөрдү Айганым, ала тоо кулап бас болуп бел бөксөрдү Айганым, төрөлөрдүн ургунан төл бөксөрдү Айганым, касиеттүү башкача ынак өчтү Айганым, чырак өчтү Айганым, кара жандан таптаттуу ынак өчтү Айганым дегенде Айгандын жообу: кет Бука, кеби суук ит Бука, кейпи суук ит Бука, карап турган кашымда көзүң курсун ит Бука, комуз чертип жоораган сөзүң курсун ит Бука, атайы келген алдыма ишин курсун ит Бука, комуз чертип жоораган түшүң курсун кет Бука, кара жанды кашаган сөзүң курсун ит Бука деп айткан экен.